Патология новорожденных она работает. И УЗИ аппарат это тоже. Да, УЗИ аппарат у нас потому что без диагностики у нас 2005 года. Вообще жоқ. Есть портативный. Кемен районунун аймактык ооруканасында хирургия, терапия, жандандыруу, төрөт үйү, инфекциялык бөлүм бар. Кабыл алуу бөлүмүнүн ичинде рентген, УЗИ, физикалык бөлмө жайгашкан. Төрөт үй толук капиталдык оңдоодон өткөн. Шарты жакшыргандан бери бул төрөт үйүндө көз жарган энелердин саны өстү. Мустак суу бар болчу, бирок ысык суу жок болчу да. Азыр болсо ар бир палатада ысык суу, мустак суу балдарды дагы жуунтканга, өзлөрүнө дагы условия жакшы болуп калды. Ваннабыз бар, аялдардын өзлөрүнүн жуунганына дагы условия жакшы болуп калды. Жылуу мурдакка караганда. Пы тамгасы түрүндө турган бул имарат 1989 жылы курулган. Дубалдары калың, абалы жакшы болгондуктан оңдоп түзөп коюп эле жетиштүү. Имаратты калыбына келтирүү үчүн 20 миллион сомго жетпеген каражат керек. Роддом, хирургия и реанимация, да? Сразу. И 20 миллиондук проект. Могу деле здания деле, биздики деле. 24 миллион болчу, тендер менен 16 менен бүттү да. Родильный дом, бир жагында ошол роддом үйүндө деген немеси ремонтуна 17 миллион керек экен. Анан бир нече жылдан бери токтоп турат, проектиси даяр экен. Аягында ошол бул оборудованиясы жок. Неме проектисине деген жардам беребиз деп өкмөт биз караштырабыз. Анткени ушул чоң районго бир да ушул роддомубуз жок деп ошондой арыз мундарын айтып атышат. Кемин аймактык ооруканасынын жанында 5 кабаттуу имарат бош турат. Ал линолеум өндүргөн заводко тиешелүү. Эскилиги жеткен имаратты оңдоп, турак жайга муктаж дарыгерлерге колдонууга берүүгө болорун оорукананын директору билдирди. Алардын хозяйлары бар, бирок эч ким жашабайт. Ошолорду өкмөткө берсе, өкмөт жазап бермек да. Врачтарга, анан мугалимдерге берсе, ошо проблема чечилмек да. Даяр өзүңөр көрдүңөр да, даяр здание турат. Көп эле акча кетмек эмес да. Не подлежит dedi восстановлению, потому что мындай лифттер азыр выпуск жок депчи. Анан биз болсок Жолдору кандай деп атышат анда? Жолдору болсо только полностью менять этиш керек, шахтасы бар. Лифт өзү менять этиш керек дейт. Восстановление не подлежит. Вице-премьер-министр баштаган топту Чүй райондук аймактык ооруканасынын директору түзеле 1987 жылдан бери иштебей турган лифтти көздөй ээрчитип жөнөдү. Лифт иштебегендиктен дарыгерлер оор абалдагы бейтаптарды жогорку кабатка көтөрүп чыгышат экен. Ар кандай оорулар келгенде, оорулар келгенде, авариядан келгенде биз 3-чү этаж хирургия жайланышкан, 3-чү этажда болгон тышкары. Ошон үчүн биз замбил менен көтөрүп жатабыз да. Ал дагы баягы атканда илгерки лифт баягы атканда не подлежит восстановлению. Ошон үчүн бул лифт аябай көйгөй болуп атат, ушуда чечсек да аябай сонун болмок да. Ал эми аймактык оорукананын инфекция бөлүмү 1998 жылдан бери жараксыз абалда. Ооруканага кайрылган ар бир 8-чи бейтап жугуштуу оорулар менен жабыркайт. Шарттын жоктугунан алар Бишкек шаарына же башка ооруканаларга жиберилет. Чүй аймактык ооруканасы 1967 жылы салынган. Учурда 210 кызматкер иштейт. Кийинки сапар Ысык Атай районундагы республикалык балдар психиатриялык ооруканасына болду. Ооруканада 20 бала дарыланып, чоң имаратты ээлеп, ири бюджетти талап кылат. Ооруканага казынадан бир жылда 8 миллиондон ашыгыраак каражат бөлүнөт. Анан бир нече миң квадратный метр территорияны деген 8 бала үчүн кармоо канчалык өзүн өзү актайт деген суроо болуп атат. Анан бул балдарга деле кыйын болот тур. Мына педагогдор деле сураштырып келсек, эми балдарды деген бир этаждан бир этажга жылдырып, анан деген эми кошо жардам берип алар менен жүргөнү, короого чыккан территориясы чоңураак, бизге кичирээк, чаканыраак бир неме имарат болсо жакшы болмок деген өздөрүнүн да ой пикирлери айтылып атат. От месяца до 3 в зависимости от диагноза. Балдар дартына жараша 1 айдан 3 айга чейин дарыланат. Акыл эси кеч калыптанган балдар 1 ай, эпилепсиянын деменциясы 2-3 ай, шизофренияны 4 айга чейин дарылайбыз. Балдар туруктуу жашай тургандай, бул жер мектеп-интернаты же үй-интернат эмес, жөн гана дарылануучу жай. Они здесь не живут, только лечатся. Социалдык объектилердеги көйгөйлөр менен таанышкан вице-премьер-министр маселелер чечиле турганын убадалады. Сайфудин Мурзаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.